кыргызстандыктардын бактылуу болушун каалайм. Убагы келгенде эс алганга да күн келет. Ага чейин эл үчүн кызмат кылыш керек. Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Бири менен кыз алышып, кыз беришсе ынтымак болот. Жакшы иштеп, жалкоолук болбой, ынтымакта болуп иш алып кетсе, биздин кыргыз мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттердин арасына барып коштот го дейм. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Кыргызстанда жашап кыргыз тилинде сүйлөгөн башка улуттагы жарандарыбызды көрүп кубанууга болот. Алардын мамлекеттик тилди үйрөнүүгө кылган аракети башка атууларыбызга үлгү болуп, кыргыз тилинин келечегине, өсүп өнүгүшүнө түздөн-түз салым кошот деген ойдобуз. Берибиздин бүгүнкү чыгарылышында кыргыз тилинде эркин сүйлөгөн жаш журналист Кайрат Бекмамбетов жана документалист режиссер пиар адиси Ульяна Коновалова менен болгон кызыктуу маегибизди сунуштайбыз. Женбибек эже, саламатсызбы, кандайсыз? Каракөл шаарында төрөлгөм. Бардык мени сурап атышат. Каракөл кайсы жеринде жайгашкан? Мен мындай деп атам. Каракөл бул Тактагул гидроэлектростанциясы, энергетиктердин шаары деп тактаймын. Бул Ысык Көлдүк областында эмес, Жалал Абад областында жайгашкан Каракөл. Ошол жакта менин бала чагым, окуу жылдарым өткөн. Мектепти бүтүрүп, андан кийин документтеримди Кыргыз-Түрк Манас университетинде тапшырып, Бишкекке келгем окууга. Ошол жактан эле мен кыргызча үйрөнүүгө баштагам. Бүт баары студенттер менен, чет өлкөдөн келген студенттер менен кыргызча үйрөнүүгө баштагам. Тувадан, Хакасиядан, Өзбекстандан, Казакстандан келген студенттер менен чогуу кыргызча жана түркчө үйрөнгөнбүз. Анткени Манас университетинде бүт окуу процесстери кыргызча жана түркчө болмокчу. Ошондуктан эртең мененден кечке чейин биз тилдерди үйрөнгөнбүз. 1992 жылдан бери Киев, анан Жаш Гвардия көчөлөрүнүн кесилишинде жашайм. Анан тияктан жашадан бери мен тайне менен жашагам да. Апам өзү Дубайдан иштеп, 10 жылдан бери тиякта иштеп келди. 2001-лерде келгем да кайра Бишкекте. Анан тайнем мени өстүргөм, кыргызча сүйлөп. Тайнеме көп коноктор келди да, биз үйдөлөргө кыргызча сүйлөп, анан ошолордун арасында мен кыргыз тилди аябай жакшы билип калдым да. Анан досторум да кыргыз корустар эми ар кандай, бирок кыргыздар аябай көп да. Анан туугандар келет нарындан айтат: "Эй бала, кыргызча сүйлөйсүң" деп. Мен кыргызча сүйлөп, мага конфетка берип, "Ой, молодец, азамат" деп ошондой болгон да. Өзүңүз билесиз, азыр айылдан коноктор келсе, анан кыргызча сүйлөбөсөң уят болот да. Анан ушундай кыргыз тилди билип алгам. Кыргыз тили мен үчүн абдан пайдалуу деп айтсам болот. Анткени көп өнөктөштөрүбүздүн кыргызча эле сүйлөшүп алат. Мисалы, бир-эки эжем бар, алар менен дайыма кыргызча эле сүйлөшүп атам. Анткени мен сезип атам, кыргызча сүйлөсөм алар менен алардын маанайы да көтөрөт, алардын жылмаюу пайда болот. Ошол мен үчүн аябай баалуу деп айтсам болот. Бири-бирибизди жакшыраак түшүнүп атабыз. Мындай адамкөй мамиле кылып атабыз биз бири-бирибизге. Анан бир жолу кыргызча интервью бергем. Мындай бир өнөктөшүбүз мени телевизордон көрүп, анан мага келип бата берген да, ошол кандай жакшы кыз деп, мындай жагымдуу эмеспи. Менин кыргызча билишимдин пайдалары көп. Өзүңүз билесиз, кыргызча так сүйлөйм, бирок элдер көргөндө таң калышат. Анан таң калганда айтат да: "Амей, мына менде бир досум бар, өзү кыргыз, биякча жашайт, өскөн, бирок кыргызча билбейт, жаман билет да". Анан мени карап: "Ой, молодец, сен мына бизге мисалуу катары болуп атасың. Бизге үйгө чай ичип кетпейсиң, көрсөтпөйсүң, айтпайсың" деп мындай бар да. Анан өзүмө кыргыз тил аябай көп нерсе берди да. Бул мен көп элдер менен сүйлөшөм. Переговорлор болсо, же ар кандай жолугушуу болгондо кыргызча сүйлөгөндө баары мени карап неме дейт да: "Ай, бул бала биякта өскөн турбай, бул надежный партнер турбайбы" деген немелер бар да. Күнүмдүк жашоомдо мисалы аябай
ыңгайлуу экен. Мисалы базарга кетсең скидка беришет экен. Кайрадан эле жылмайып турушат, маанайыңды көтөрүп. Мен Ош базарга барып азык түлүп алгамда, анан үйгө баратканда мен өзүм Ош базарынын жанында жашайм да, милиция мени токтотту. Алар кандай токтотту? Айтты: "Ой, мистер, come here please" деп ошондой баштаганда, мен бурулуп туруп: "Ой, байке, коюңуз, мен өзүм кыргыз болом, атым Кайрат." "Не болду?" десем, кичине шок кармап, "Неме болду да?" "Жок, бара бер, нормально, сен молодец" деп кайра мен үйгө жөнөттү да. Кыргыздардын маданияты, анан тарыхы күчтүү да. Бизде баары бар. Мен өзүм атка минип, кымыздан ичип, боз үйдө жатып, ошондой нерселерди аябай каалоом бар да, ошону сезип. Билесизби кандай дейт мени? Курут дейт. Өзүм атым Кайрат да. Курут дейт. Мен курутту аябай жакшы көрөм. Максымды ичем дайыма эле. Мен балдар музыкалык мектепти бүтүргөм. Негизги инструментим фортепиано болчу, бирок дагы да экинчи инструмент үйрөнүүгө керек болчу. Ошол экинчи инструмент комуз болсун, апам мага деп айткан. Эмне үчүн комуз болсун? Анткени биз мындай деп ойлодук, башкалардан эмне менен айырмаланасың? Башкалардан мындай комуз черткени менен айырмаланасың. Анан биздин мындай көп кыздар болчу. Бизде бүт ансамбль болчу. Мындай орус кыздардан турган. Биз мындай бирге комуз үйрөнгөнбүз. Конкурска катышканбыз. Профессионалдар катары маш ботой кара өзгөгөнү черткенбиз. Бул өзгөчө кызыктуу. Университетте дагы мындай бул мага пайдалуу болду. Как освоить кыргызскую культуру моему ребенку? Вот она растет в этой среде, да, ей надо как-то быть не в стороне, а вместе. Значит, надо играть на инструменте. Какой инструмент лучше? Комуз, конечно. У нас была замечательная учительница Гульмира. Как она начала преподавать? Моя дочка училась во 2 классе фортепиано. И приехала как раз девочка, эта Гульмира, она только закончила училище. И я говорю: давайте соберем, говорю, русских девчат и сделаем вам ансамбль коммузистов. А они, говорю, грамоту знают, ритмически я их уже, не только я, у нас многие педагоги хорошо занимаются. Мы их обучили уже основам грамоты, и они на коммузе уже как начали, честно говорю, это слово даже, жарить, прям жарить. Они маш-ботой, в таком темпе играли. Мы поехали через буквально год в Джалабад, и в Джалабаде наши девчата заняли 1 место. Все ходили и спрашивали у моей дочки: у тебя папа кыргыз, наверное? Нет? Или мама кыргызка? Вот мама. Мама не кыргызка, папа не кыргыз. А так хорошо играют девчонки. Азыр өкүнүчтүү, мындай бир аз унуттум. Комузду көп эле черткен эмесмин. Бирок азыр деле эсимде бар. Кандай болот? Анан смета. Кайрат учурда реклама жана пиар багытында иш алып барган Чакан ишкананын менеджери жана өзүнүн журналисттик баракчасында Кыргызстандагы кызыктуу окуяларды, күндөлүк жаңылыктарды чагылдырып турат. Кайрат кино тармагына да аралашып, Оштуктун 11 досу кинотасмасында роль жаратууга жетишкен. Өзүм азыр журналистика жагынан иштеп атам.
статьяларды жазып, блогер болуп өзүм блогум бар, ошого жазып, анан ар кандай социальный акцияларды биз неметебиз да. Биз жана обществобуз бар, добрые люди деген. Биз Старый площадьтан элдерди түзүп туруп, я люблю Бишкек элдерден жазганбыз да на Старой площади. Ошол аябай жакшы болду да. Любишь танцевать, как Атай Омурзаков? Мен өзүм Бишкектен туулуп, чоңоюп, Кыргызстанды жакшы билем да, анан мен чет өлкөгө чыккам. Чет өлкөдөн кийин чыкканда патриот болуп кетесиң да. Анан бияктан мен уже журналистика жагынан социальный акцияларды уюштуруп, ошондой иштеп баштагам да. Бизде азыр мындай жумуштар бар да. Блогердин жолугушу. Блогердин жолугушу бизде биз 15-inde уже кылышыбыз керек. Ошону Ажаркын менен Элдияр өзүңөргө албайсыңарбы? Ошон иштеп чыксак, бизде азыр 10 страница бар. Ошонун 10 страницасын элдер келишилүү үчүн ошо эмне кылышыбыз керек? Мен сенден план күтүп атам. Билген боюнча бул аябай акылдуу балдардан болот да. Анан башында сүйлөшүп келатканда мындай как башка националист балдардан көрбөйм да, мындай эле кыргыз баладай эле да өзү. Анан аябай патриоттуу бала да. Анан көбүнчө студент убакыттарда биз ар кандай организация кылып жүрчүк да, уюштуруп, ар кандай маселелерди ошентип экөөбүз чогуу иштешип, ошо менен иштешип кеттик да, ар кандай мероприятие уюштуруп. Анан мындай ойлоп калдык да, биз мындай интернет боюнча чогуу бир организация ачпайлы деп, ошо менен иштешип келатабыз. Кайрат өзүнө да башкаларда талапты аябай жакшы коёт, аябай жоопкерчиликтүү. Эгерде бир маселени жасайм десе, до конца эмезет да, өткөзөт. Анан дайыма жардам сурасаң жардам берет. Дос катарында жакшы деп айтам да, айта алам. Анткени биз ар кандай ситуацияларда болгонбуз. Эми кишилер болот да, эми жакшы жаманда көрөсүң. Ошо Кайрат аябай адамгерчиликтүү деп айта алам. Мага көп айтып атат да, вот мен сени көрүп, мен таң калдым да, мен шок болдум, потому что эгер азыр биздин кыргыз балдар, кыргыз кыздар жүрөт, кыргыз тилди жакшы билбейт. Орусча сүйлөп. Excuse me, мен. What is your name? Досым, кыйналбай эле кыргызча эле сүйлөчү, эмне эле болот өзүң? Эркек, мары. Сагыраны кыз жакшы сүйлөткөн э? Эркек брат. Кыргыз тилдин пайдасы көп. Мен оюмча, мен өзүм африканец болуп көрүнөм да өзүм. Мен кыргызча сүйлөгөндө элдер таң калышат да. Биз өзүбүз Кыргызстанда жашап, биздин маданиятыбыз бар, тарыхыбыз бар. Ошону билүү үчүн кыргыз тилди адам билиш керек да, биякта жашаса. Кайратты 4 айдан бери билем. Биринчи хакатында таанышканбыз. Ал журналист катары болгон, мен активист катары. Ошо бир командада болгонбуз. Ушул мероприятие 3 күн болду да. Ошо бир жолу отурганда биринке сурадым да, орусчачы. Ал мага кыргызча жооп берип атат. Ошончо аябай таң калганмын. Ойлогом, может, 1-2 сөз эле билет депчи. Анан ошо 3 күн ичинде көрдүм, кыргызча аябай жакшы эле сүйлөйт экен да. Кыргыз тили мындай биринчиден айтканда оңой тил эмес. Түркчөгө караганда, англисчеге караганда кыргыз тилин абдан бай жана татаал тил деп айтсак болот. Бардык көпчүлүгү мындай дешет. Орусчада бар болгон сөздөрү кээ бир которулбайт. Бирок биз билебиз, которулат. Ушул сөздөр бар. Кыргыз тили аябай илгерки тилдеринен бири.
кыйынчылык именно ушул болчу. Анан дагы бир кыйынчылык практика жоктугу. Мисалы сен аракет кыласың кыргызча сүйлөшкөнгө, а кишилер мындай күлүшөт сени караганда. Анан сен мындай деп ойлойсуң, мындай кыргызча деп айтсам күлүшөт, анан орусча деп айтайынчы. Биринчи жолу ушу кыргыз тилинде сүйлөгөн сөздөрүн угуп, мен үчүн баягы кандай деп айтсам, бул чоң шаардын ичинде көп расмий тилде сүйлөгөн адамдар, ошолордун арасынан айырмаланып кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилине кайрылуусу мени абдан кубантты деп айтсам болот. Ошондой эле ушу баягы башында айтып кеткендей умтулуп, сөздөрдү үйрөнүп, баягы жаңыдан аракет кылганына дагы карабастан көп сөздөрдүн маанисин мындай терең билүүгө аракет кылат. Менин кыргыз тилим өзү идеалдуу эмес да, бирок менин максатым бар, мындай адабий жагынан кыргыз тилди билсем жакшы болмок да. Кыргызча сүйлөгөндө мен өзүм мындай жөнөкөй сөз берем да, өзүмдү мындай жыпынуу бала болуп кетем да. Кунжутты өрүп коесузбу? 100 сомго. Всё, байке, чоң рахмат. Пакетке салып бересизби? Булар канчадан? 1 килограмм берип коесузбу? Давай. Чет тилде сүйлөшсөм, мен таза сүйлөгөнү каалайм. Таза сүйлөгүм келет. Ошондуктан мен кыргызча сүйлөсөм дагы, мындай орусча сөздөрдү аралашпай, кыргызча сүйлөгөнү да мындай каалаймын. Башкаларга да мындай айтам. Ульяна Коновалова да кыргыз кино тармагында өз эмгектери менен элге таанылып келет. Анын Кутмандуу таң даректүү тасмасы көптөгөн эл аралык кинофестивалдарда Америка, Россия, Түркияда Кыргызстандын атынан катышып, байгелүү орундарды алып келген. Ульяна учурда уюлдук компаниялардын биринде реклама жана пиар бөлүмүндө эмгектенет. Кесипти радио, телевидение жана кино деп тандагам. Анткени чыгармачылык менен мындай байланышы бар. Группалаштарым менен кичине сюжеттерди яралаштагы тартканбыз. Мындай аябай күлкүлүү өткөн биздин студенттик күндөрүбүзчү. Репетиция кылып, реквизит издеп, кино тасмаларды тартып мындай аябай кызыктуу болчу. Ошол адис боюнча мен бир аз эмгектендим. Университетте окуганда 2 даректүү тасма тарткам группалаштарым менен. Ошол мындай аябай ийгиликтүү болгон деп айтсам болот, анткени биз көп эл аралык фестивалдарга катышканбыз. Но вот уже тогда я начала чувствовать, что у меня садится мое зрение. Тасмабыз Баку шаарында болгон студенттер аралык старт эл аралык кинофестивалда мыкты даректүү фильм деп дагы табылды. Үмүт 2009 жаш кинематографисттердин кинофестивалында мыкты даректүү тасма деп ушул эле саламатсыңбы күнүм тасмасы табылды. Кол чаап туруңуздар ар бир сыйлык үчүн. Ошол боюнча, мисалы, мен Москвадан, Америкадан окуу алгам. Ар кандай программаларга катышып алгам. Ошол мен үчүн аябай тажрыйбалуу болгон. Кино тармакта иштебей калдым. Азыр болсо ири уюлдук компаниялардын биринде коомчулук менен байланыш боюнча башка адис болуп иштеп атам. Азыр деле мындай эмки кесибим мага жардам берип атат. Ульяна экөөбүз 2012 жылдан бери 3 жылдын жүзү болуп калды, чогуу иштешип келе жатабыз. Ульяна жумушка жаңыдан киргенде мындай бир жумушка кирди, анан экөөбүз тааныштык. Орусча эле сүйлөшүп, баарлашып, баягы котормо иштери боюнча иштешем көбүнчө алардын бөлүмү менен, анан сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан күндөрдүн бир күнүндө эле Ульяна Кутмандуу күнүңүз менен сүйүн эже деп менин почтама жазып ийди. Анан таң калдым да, жанындагы отурган кесиптештери жардам берип жазды го десем жок. Андан кийинки экөөбүздүн кат алышуубуз көпчүлүк учурда кыргыз тилинде боло баштады. Анан сурай баштадым.
силерге жаңы келген Ульяна кыргыз тилин билеби десем, ой эже, ал абдан мыкты билет да кыргыз тилин деген жакшы жылуу пикирлерди угуп, анан кыргыз тилинин патриоту катары анан мен да кат жазыша баштадым. Канча татаал жазбайын, кандай гана маанидеги каттарды жазбайын, ушундай өзүнүн сөз байлыгын көрсөтүп, ушунчалык маанилүү жооптор менен жооп бере баштады. Анан экөөбүз күндөр өткөн сайын терең тааныша баштадык. Алло? Женбибей эже, саламатсызбы, кандайсыз? Рахмат, мен да жакшымын. Женбибей эже, бул жума модуль болбойт. Биз эмки жумага сизге беребиз. Эмки жумага сизге жөнөтөбүз, анан текшересиз. Макулбу? Макул анда. Жакшы калыңыз. Рахмат. Ульяна кесиптешим катары жакшы нерселерди айта алам. Өзүнүн баягы жеке жумуштагы болгон сапаттары башында эле айтып кеткендей, кайталап кетчүдөй жумушун өзү аткара билет, өз убагында өз жумушун туура аткарат. Мындан тышкары адам катары дагы өзүнүн баягы жакшы жылдыздуу, сүйкүмдүүлүк, кишиге өзүн тарта билген сапаттары бар. Ульяна жөнүндө айтсам, дагы бир кызыктуу окуя болгон. Биз дагы бир кесиптеш кызыбыздын үйдөн үлпөтүнө барып калдык чогуу. Анан ресторандан чыкканда эле топтошуп турган карыялардын сөзүн кебинине кулак салып калдым да. Ой, мыкты кыз экен, орус болсо дагы ушундай комузда кол ойнотту, мыкты сүйлөдү, айткан тоосун карачы деп ушундай бир суктанып турушуптур. Анан мен кеп Ульяна тууралуу болуп атканын сездим дагы, анан туруп калдым. Анан, бул дагы кесиптеши, келчи кызым, жанагы бизге ырдап берген Ульяна сиңдиңди биз куда түшөлү бересиңби, канчага баалайсың, кыргызча калың берели дейт. Анан жок ата, мен Ульяна сиңдимди калыңга баалай албайм, Ульяна сиңдим баасы жок, баа жеткис кыз десем, анан каткырып күлүп калышты да, азамат кыз экен деп бата беришти. Кичи уулум алып берейин дедим эле десе, бирөө улуу уулум алып берейин дедим эле деп баягы тамашалашып аткандыгы, анан ушунчалык сыймыктануу менен тойдон чыккам да, ошону көп эстейм. Ульянаны ошо компанияда иштегенден бери эле билем. Аябай жооптуу, так кызматкер, өзүнүн ишин так аткарган кызматкер болуп эсептелет. Компанияда баары аны ушундай жооптуу, эгерде ишке киришсе, баарын аягына чейин төкпөй чачпай бүтүрүп берген аябай мындай жакшы кызматкер болуп эсептелет да. Достук мен үчүн бул достор жашоодо көп эмес эле. Менде мындай 1-2 жакын досторум бар. Мындай жалпысынан айтканда, бардык адамдарга сенин жаман маанайың керек эмес. Досторуна гана мындай сен ар кандай керексиң, ар кандай жардам бере аласың. Ошол киши сен үчүн чыныгы дос болот. Ульяна менен таанышканыбызга биз 3 жылдан бери жакын курдаштардан болуп калдык. Бул экөөбүз бир жерден деп айтсак болот, Жалал Абад облусунун Токтол районунан болобуз. Мен Шаркка келгенде таанышсак, экөөбүз чогуу бир спортивный залга барып таанышып калганбыз. Анан ошол жактан кыргызча жакшы сүйлөп, жакшы билерин ошондо билгем. Биринчи таң калгам мен кыргызча сүйлөгөнчү. Аябай таң калычтуу, жана сүйүнгөм чынын айтканда. Аны муну мен кийин газеталардан чыгып, ал жөнүндө чыгып калгандарын окуп калдым. Анан кийин аябай сүйүндүм, өзүмдүн эжеме көрсөттүм, бир туугандарыма сыймыктандым. С Ульяной мы познакомились в университете Манас. Там я, когда училась, она заходила на мои экзамены, помогала мне, если нужно было перевести какое-то слово на турецкий или на кыргызский, она легко всегда помогала всем. Она очень хорошая, яркая девушка. Я миную мир иной, не иду пока с тобой. Каждая минута как целый мир под ногой. Час пеки любим, город хочет часть. Пой! Достук бул менин үй бүлөм, бул менин үйүм. Өмүрүмдө мен кылган иштер, бул досторго мен рахмат айтам да. Достор мага жардам көп берди да. Жардам берип, колдоп, кыргызча үйрөнүп мени. Кайратты биз абдан сыйлайбыз. Достук дегенде Кайрат эң биринчи келет, бизге жардам кылат. С Кайратом я знаком с 1 класса. Мы пошли в 1 класс вместе. Вот. И до сих пор уже более, наверное, 15 лет мы друзья, общаемся. Я сам за границей живу, вот он тоже приезжал. Всегда пытаемся поддерживать связь. Кайрат такой
своеобразный человек. Да. Эксклюзив. Эксклюзив, да. Кайрат жөнүндө айта турган болсом, Кайрат аябай ичинде кири жок бала, постоянно мындай бирөөгө жардам бергенден тажабайт. Өзү журналистика окуп азыр блогер катары интернетте аябай постоянно ушундай ар кайсы материалдар жазып, өзүнүн активист катары алып жүрөт. Хороший друг, очень верный. Он может адаптироваться в любой компании, с любым человеком найти общий язык. И мне кажется, это очень хорошее и главное качество у Кайрата. Менин коомдук иштердин максаты негизи митингге чыкпай, ызы чукулбай, мындай реалдуу, пайдалуу иштерди кылыш керек да. Мисалы биз интернет сайт ачсак болот. Жактан кайрымдуулук иштерди жүргүзсөк жакшы болмок. Мисалы биз баарыбыз биригип Москвадан профессорларды чакырсак болот. Профессор бияка келип, билим берип, тажрыйба бизге көргөзүп, ошону кылсак болот. Кыргызстандын өнүгүшүнө менин салымы, менин өз ишимди мыкты аткарсам, өз чыгармачылык менин салым кошкум келатат. Дагы да мындай кыргызча сүйлөгөнүм балким бирөөгө түрткү берет, кыргызча үйрөнүүгө. Студенттер үчүн үлгү болгум келет. Мисалы, чет өлкөгө чыкканда мен дайыма мүмкүнчүлүк болсо комуз алып алам. Элдер кызыгышат. Элдер көрүп мени албетте сурашат. Сен кайдан келдиң? Бул эмне инструмент? Аябай кызыктуу алар үчүн. Анан мен черткенде аябай мындай таң калышат. Жана мындай Кыргызстан жөнүндө билип алышат. Кыргызстан бул менин мекеним. Кыргызстан жөнүндө мен көп статьяларды жазып, иштеп, көп нерселерди кылам да. Мен блогумда аябай көп статьялар бар. Биздин Кыргызстан коозчулук, маданиятын, тарыхын жөнүндө аябай мындай калоом бар. Жакшы нерселерди жазып, дүйнөгө көргөзгөнгө аракет кылып атам да. Кыргызстандын өнүгүшүнө ар бир кыргызстандык жараны өз ишин мыкты аткарса, өз ишини сүйсө, мындай чын жүрөктөн жасаса, анан Кыргызстанга пайдалуу болот. Биякта көп досторум, апам биякта, иштешкен коллегаларым биякта. Анан мен оюмча баарыбыз Кыргызстандан кетпей, ушундай иштер жүргүзсөк, чоң деңгээлге келиш керек. Мен Кыргызстанга, анан Кыргызстандын адамдарга чоң ишенем. Бизде күч бар. Кыргызстан адамдар менен баалуу. Анткени жакында поход тоого барганбыз. Ошол жактан бизде мындай үшүп, жаан-жаап, биз бир юртага киргенбиз. Ошол жактан бир юрттан ээси Тахмина эже дасторконго бүт мындай каймакты, чай, шекерди коюп, нанды коюп, бизге угощение берген. Бекер эле, мындай жөн эле Кыргызстандын адамдары аябай адамгерчиликтүү жана меймандос. Мен өзүм чет өлкөдө жүрүп, Кыргызстанды аябай сагындым да. Анан Кыргызстанга келгенде мен өзүмө жүрөгүм айтты да, сен Кыргызстанды сүйөсүң, Кайрат. Биякта ол, биякта иште, биякта жаша, досторуң биякта, апам биякта. Анан мен ойлойм, биз баарыбыз ким чет өлкөдө Кыргызстандарга жүргөндө, алар баары сагынат. Анан алар бияка келгенде түшүнөт да, бияктан жашаш керек, Кыргызстанды курууш керек. Бизде эң негизи бул коррупция деген проблемабыз бар да. Ошону жоготуу үчүн биз унутушубуз керек, өзүнүн наличный карман работать, ошондой нерселерди. Анан менин оюмча Кыргызстанда аябай чоң потенциал бар да. Бизди оазис Центральной Азии кылсак болот. Бизде баары бар, бизде көл бар, тоолор аябай, абабыз аябай таза. Элдер аябай жакшы да бизде. Меники өзү кандай, апам кыргыз, атам Южный Африкадан болот. Анан бияктан туруп тайнем өстүргөн да. Тайнем өстүрүп, анан досторум
кыргыздар. Кыргызстандын өнүгүшүн каалайм. Албетте ар бир адамдардын социалдык кемчиликтерди, социалдык маселелери чечилсин. Бүт үй бүлөлөрдө ынтымак болсун. Сүйүктүү адамдар, достор дайыма жакында болсун, мисалы. Кыргызстандан кетпейм. Мен Кыргызстанды аябай сүйөм да. Кыргызстандыктардын бактылуу болушун каалайм. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Ар бирибиз маанилүүбүз теле долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун алкагында жана Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашырылды. Программадагы ой-пикирлер Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун же Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун расмий пикирин билдирбейт. Долбоор 5 областтын 23 айылдык жана шаардык аймактарында ишке ашырылат. Долбоордун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана этностор аралык байланыштар иштери боюнча агенттиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду, мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси, демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фонду. Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун негизги милдети социалдык нарк-насилдерди калыптандыруу, жооптуу жүрүм-турум үлгүсүн жайылтуу, ар түрдүүлүктү сыйлоо мамилесине жана жарандык жоопкерчиликке чакыруу, пикир алышуу менен кызматташууга көмөктөшүү, зомбулуктун бардык түрлөрүнө карата эч түтүмсүз мамиле кылууну жайылтуу эсептелет.